Ноокатта өлүү бала төрөлгөн окуучу кыз менен жыныстык катнашта болгон шектүү анын бир тууган агасы. Ноокат раионунда 10-класстагы окуучу кыздын кош бойлуу болушуна шектелип кармалган жигит анын бир тууган агасы болуп чыкты. Бул тууралуу укук коргоо органдары кабарлашты. Маалым болгондой ага карата Кыргыз республикасынын кылмыш жаза кодексинин 133-беренеси боюнча иш козголуп камакка алынды. Шектүү мектепти өткөн жылы аяктаган. Буга чейин 10-класстагы окуучу кыз 6 айлык өлүү бала төрөлгөндүгү маалымдалган. Бул факт боюнча 8 декабрда Билим берүү жана илим министрлиги түшүндүрмө берген. Маалым болгондой окуучу кыз 5 декабрда Ноокат райондук ооруканага жеткирилип, өлүү бала төрөлгөн. Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнөн октябрда медицина кызматкерлери врач-гинеколог Бегайым Абдрахманованын жетекчилигинде окуучулардын медициналык кароодон өткөрүп, алардын арасында аталган кыз да болгондугу маалымдалган. Өспүрүм кыздын кош бойлуу экендигин мектепте эч ким билген эмес. Мугалимдер окуучунун боюнда бар экендигин билишкен эмес. Аларга ооруканадан телефон чалышканда гана билинип, абдан таң калышкан. Мугалимдер окуучу кызды акылдуу, жогуш жана эмгекчил деп мүнөздөмө беришкен. Ал жалаң 5 жана 4 деген балаларга окуйт. Дайыма мектептен тышкары коомдук иш-чараларга активдүү катышат. Сабакты калтырчу эмес. Болгон 30 ноябрда жана 1 декабрда ал мектепке келген жок. Апасынын айтымында ал өзүн жаман сезген. Бирок ошондон кийин ал дайымкыдай эле сабактарга катышып жаткан деп айтышкан мектептен. Кыз апасы, чоң энеси жана чоң атасы менен жашайт. Атасы Россияда 2 жылдан бери иштеп жүрөт. Жаңылыктардын соңунда каналга каттала кеттиңиздер. Соңку жаңылыктар биз менен.